Бул кандай деген? 400 миң хадис деген. Пайгамбарыбыздан эми миллион хадистер бар. Имам Бухари рахматулла алейх жат билгени 300 миң хадис жат билген. Матыны менен. Бирок Бухариге 7 миңден ашыгыраак эле хадис жазган. Ошо 4 хадис кайсы хадистер? Биринчиси иннамал а'малу бинният, бардык амалдар ниетке жараша деген хадис. Алла Таалам ниетке жараша мамиле кылат экен. Хадисте келет, бир адам бир жакшы ишти ниет кылды. Бир сооп жазылат экен ниет кылганына эле. Эгерде ошону амалга ишке ашыра турган болсо, 10дон 700гө чейин көбөйөт экен. Кудай сактасын. Бир жаман ишке ниет кылды. Кийин Кудайдан коркуп туруп ал ишти таштап койсо, дагы бир сооп жазылат экен. Жаман ишти ниет кылганда эч нерсе жазылбайт. Эгерде ишке ашырып кое турган болсо, бир күнөө жазылат. Алланын мээримин караңыз. Жакшы ишти ишке ашыра турган болсоңуз, 10дон 700гө, ниет кылсаңыз толук бир сооп берет. Эчтеке кылган жоксуз. Ниет кылган эч кыйын эмес. Жүрөктөн эле ниет кылып коебуз. Жакшы ишти кылууга. Мисалы, Куран окуймун деп чын жүрөктөн ниет кылдыңыз, бир толук соопту азыр аласыз. Эгерде Куран окуганга киришсеңиз, 10дон 700гө чейин сооп аласыз. Кудайым сактасын. Азыркындай жаман ниет кылса, Алла субхана ва таала ошол учурда жазбайт экен. Эчтеке жазылбайт. Таштап койсо, сооп жазылат. Аткарса, бир күнөө жазылат. Ниеттин таасирин караңыз. Момундун ниети амалына караганда жакшыраак дейт. Кыямат күнү ниетке жараша тирилеткен адамдар. Иннама юбасун нас ала ниятихим. Адамдар кыямат күнү ниетине жараша тирилет. Ниети кандай эле дейт. Ошон үчүн дайыма биз ниеттерибизди оңдоп, ниеттерибизди бекемдеп, кандай гана жакшы иш кылайлы, кандай гана жаман ишти таштайлы, Алланын ыраазычылыгы үчүн. Жакшы иш кылсак дагы, жаман иштерди таштасак дагы, Алланын ыраазычылыгы үчүн ниетибиз ушул болуш керек. Бул бир. Экинчиси, ар бир жакшы иштен Алла Тааладан соопту ниет кылайлы. Алла Таалам ушуга сооп берет деп. Эгерде жакшы ишке соопту ниет кылбасаңыз, сизге сооп жок. Атаңызга, апаңызга кызмат кылып атасыз. Бирок соопту ниет кылган жоксуз. Сизге сооп жок. Намаз окудуңуз, ушундай чоң, улуу ибадат, намаз окудуңуз. Ниети жок окудуңуз. 1 саат окубайсызбы? 5 саат окуңуз, сизге сооп жок. Эмне үчүн? Сизде ниет жок болгондон кийин жума окусаңыз деле сизге сооп жок. Демек, ар бир жакшы иштен биз Алла Тааладан соопту ниет кылайлы. Биринчи хадис. Экинчи хадис. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ал-халалу баййинун, вал-хараму баййинун, ва ма байнахума муштабихат." Адал дагы ачык айкын, арам дагы ачык айкын. Кээ бир иштер бар, экөөнүн ортосунда шектүү. Демек, адал иштер ачык айкын болгондон кийин биз ошолорду аткарайлы, ошолорду карманайлы. Арам дагы ачык айкын, андан сактанайлы. Алла Таала эмне үчүн адал кылды? Биздин пайдабыз үчүн адал кылды. Эмне үчүн арам кылды? Биздин зыяныбызга. Ошол арам нерсени Алла Таала бекерден арам кылган жок. Себеп дегенде буда зыян бар. Мейли, ал арак ичүү болсун, уурулук болсун, ушак болсун, көрө албастык болсун, Алла бекер арам кылган жок. Бунун зыянын адам баласы бу дүйнөдө да тартат, кабырда дагы тартат, ахиретте да тартат. Арам ачык айкын нерсе. Аны түшүндүргөндүн кереги деле жок. Баарыбыз эле билебиз. Ата-энесин наразы кылуу, уурулук, жалган сүйлөгөн арам экенин баары эле билет. Бул ачык айкында. Ушуну таштагыла дейт. Адалга бекем кармаган. Шектүүлөрдү таштамайынча биз ийгиликке жетпейт экенбиз. Такыбалыктын туу чокусуна, бактылуулуктун ийгилигине жетпейбиз. Качан шектүү нерсени дагы кой, таштап коеюн депчи.
Andan keyin 3-nче hadis Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li ahihi ma yuhibbu li nafsihi." Sizler толық musulman bola albaysыңар. Өзүңөргө жакшы көргөн нерсени башка мусулмандарга жакшы көрмөйүнчө. Башка мусулмандар ким? Ал Африкада жашайбы? Өзбекстанда жашайбы? Тажикстанда жашайбы? Казакстанда жашайбы? Кытайда жашайбы? Же Кыргызстанда жашайбы? Айырмасы жок. Мусулман эле болсо болду. Кайерде гана жашабасын. Biz musulmanга жакшы көрмөйүнчө өзүбүздү жакшы көргөн нерсени биз толук мусулман бола албайт экенбиз туугандар. Ошондуктан өзгөчө мейли тиякка тияк биздин өзүбүздүн айылдыктарга мен өзүмө жакшы көргөндү жакшы көрөйүн. Мен өзүмдүн районда жашап атканыма, ошо районда канча калк болсо, өзүмдү жакшы көргөнүм ошолорго жакшы көрөйүн. Эркектерине дагы, аялдарына дагы. Бул хадис. Буга амал кыла турган болсок, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын туура жолун тапкан болобуз. Шафаатына ылайыктуу болобуз. Бул хадис жөн эле айтылган жок, кыямат күнгө чейинки келе турган инсандарга айтылды. Силер толук мусулман бола албайсыңар. Эгерде толук мусулман болгонду кааласаңар, анда өзүңөргө жакшы көргөн нерсени башка бирөөсүгө жакшы көргүлө дейт. Ахибба линнас ма тухиббу ли нафсик. Такун муслиман. Пайгамбарыбыз айткан, өзүңө жакшы көргөн нерсени башка адамдарга жакшы көргүн. Не болосун дейт? Чыныгы мусулман болосун. Бул жерде го экинчи хадисте адамдарга дейт. Биринчи хадисте мусулмандарга. Демек экинчи хадисте мусулман эмес капыр болсо дагы биз өзүбүзгө жакшы көргөндөгө жакшы көрсөк, ошондо чыныгы мусулман болот экенбиз. Караңыз, биздин пайгамбарыбыз азыр бардык ааламдагы инсандарга пайгамбар. Мөбүндө айтканда, бардыгы үммөт, үммати ижабат, үммати дават деп бөлүнөт. Биз кабыл кылган үммөтпүз, мусулман эместер кабыл кылган эмес. Аларга дават керек, дагы жеткирүү керек, дагы аларды чакыруу керек. Куранды тааныгыла, Алланы тааныгыла, пайгамбарды тааныгыла деп аларга дагы жеткирүү керек. Кандай болбосун, кыямат күнгө чейин барды канча инсан келсин, барды пайгамбарыбыздын үммөтү, аларга бардыгына биздин пайгамбар айтканы айткан, дегени деген. 4-нчү хадис. Min husnil islamil mar tarkuhu ma la yani. Müslüman adamdын чырайлуулугу бекер, пайдасыз, максатсыз сөздөрдү, иштерди таштоодо. Биз бекер сөздү таштамайынча, бекер иштерди таштамайынча, биздин Алланын алдында кооздугубуз, баалуулугубуз, баркыбыз болбойт экен. Мусулмандын кооздугу чырайы менен, мансабы менен, бийлик, байлыгы менен эмес экен. Мусулмандын кооздугу, чырайлуулугу пайдасыз иштерди таштоодо экен. Эмне үчүн бу дүйнөгө келип мен пайдасыз иш менен алек болом? Мен бу дүйнөгө ахиретке даярданыш үчүн келгенмин. Ар бир сөзүмдөн ахирет курулат же бузулат. Ар бир ишимден ахирет курулат же бузулат. Мен ушуну ойлоноюн деп тургандар, мына 4 хадиске ким амал кылса, 400 000 хадиске амал кылгандай сооп алат дейт. Демек, ниет эң алгачкы ниет экен тугандар. Биз ниетибизди дайыма кенен коёйлу, туура коёйлу, бекем коёйлу. Алла Таалам ниетке карайт. Бенделердин назары жүзүнө болсо, Алла Тааланын назары адамдардын жүрөгүнө, ниетине. Бул бир. Экинчисинде адалды, арамды Алла Таалам акыл эсти берди, ажыратыш үчүн берди. Жашоодогу саартан кечке чейин адал же арам, адал же арам, адал же арам. Ошону ажырата билейли дагы, буга амал кылайлы. Хузайфа разыйаллаху анху айткан, мунафык ким дегенде, мунафык деген билет бирок амал кылбайт деген. Мына андай боло турган болсок, баарыбыз эле ушул жерде аксап атат экенбиз да. Билебиз, бирок амал кылбай турган болсок. Ошон үчүн туугандар, келиңиздер, бул экинчи хадис. 3-нчү хадисте айттык, өзүңүзгө жакшы көргөндү жакшы көрмөйүнчө мусулман боло албайбыз. 4-нчүсү, бекер сөздөн, бекер иштен, бекер жүргөндөн сактанайлы. Ошондо биздин жашообуз чырайлуу болот, Алланын алдында баалуу. Урматтуу агайын мусулман бир туугандар. Жараткан Алла Таала баарыбызга бул жашоону аманат эле кылып берди.
bu dünyoda көп turbayбыз. Barzakta dağı bundan көбірек turabыз, бирок ahiretке караганда көп turbayбыз. Ahiret tübölüktü. İnenin içi de tübölüktü mesele. Alami arvah da tübölüktü mesele. Bu dünya andan da kiçinekey. Ahırında kete veririz de. İnenin içinde bir 9 ayla durduk. Bu dünyaya geldik. Biraz Peygamberimiz aytты 60-70 yıl benim ümmetimden ömrü deydi. Andan keyin barzaktagılar olsak biraz uzagırak. Adam atağızdan tartıp bugün күнгө чейин kança göz jumsa bardığı barzakta. İmanlat Allah Taala'nın bütün alam kaçan kıyamat alıp kelет özü bilet. Kıyamat alıp kelgenden keyin bardığını tiriltip tübölüktü çeşimin çıkarat. Tübölüktü beyişke, je tübölüktü dozokko. Oşo ahiretke dayardanış üçün gelgenbiz. Andıktan musulman bir tuğanlar geliңiздер. İşenimleribizdi oңdoйлу. İşenimleribizdi tüzдөйлү. Bardıq paygambarlar gelgen bu dünyada işenimlerdi tüzдөş üçün. Mundayça aytkanda Allah'a bolgon işenim. Bunu tawhid, iman dep aytabыз tuğanlar. İmanыбыз bekem, tawhidibиz bekem bolsun. Bu dünyadagi bolup atkan nersenin bardıq Allah'ın kaloosu menen, Allah Taala'nın kaloosu insan yaşay albayt, dem ala albayt, eч nerse жей albayt, basa albayt. Allah'ın ökümü menen biz yaşayбыз. Allah'ın ökümü menen dünyadan ötöbүz. Demek bu işenimde oңdoйлу, taqdırga bekem işeneyli, жақшылық жапқандық Allah Taala'dan. Kıyamat günü gayradan tirilgenge işeneyli. Ölgönden keyin çirip ketsek dağı, жоқ болып кетсек dağı, güyüp ketsek dağı, жерменен жексен болып ketsek dağı Allah gayra tiriltet. Oşoga işenip yaşaylı. Ölgönden keyin tirilүүгө işenip yaşaylı. Garısak dağı, oğrusak dağı, kıynalsak dağı, ölgönden keyin tirilүүгө işenip yaşaylı tuğanlar. Buga perişteler işenip yaşaylı, daima benim canımda. Paygambarlarga Allah Subhanahu wa Ta'ala kitaplarine işenip yaşaylı bul tuğan bardı Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam alıp kelgen amanatı. Demek inşallah işenimlerimiz oңdoйлу, ibadatlarımız oңdoйлу. İbadatlarımız oңdoйлу. Namaz, orozo, kayrımdуулuk, sadaka, Kur'an, zikir, dua, sünnetlerdi atkaruda ibadatlarımız oңdoйлу. Üçüncüsü mamilelerimiz oңdoйлу. Birbiribizge olgan жылуу mamilebiz. Emne üçün men jek görem? Emne üçün jaman görem? Emne üçün jaman gümön süreymin? Emne üçün bu kişini uşaktaymin? Emne üçün bunu men kordoymun? Emne üçün bunu tildeymin? Çok. Mamile. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ortadagı kanday mamile boluş kerek ele. Mına. Biz şunu үйrөтпер. Biröөгө zulumduk kılbayın. Biröөнүн kargışına kalbayın. Biröөнүn akısın jebeyin. Biröөнүn abirine, biröөнүn canına, malına kol salbayın. Allah Subhanahu wa Ta'ala'dan korkup, jakşı münöz menen, sabırdoluk, kaniyet, şükür, Allah Subhanahu wa Ta'ala'nın bergeninde razı oluştuk menen inşallah. Kuda kalası şun tipi inşallah oңdoп yaşasak, Allah Ta'ala'nın berekeli yaşa veret. Kança yaşasak dağı, Allah Subhanahu wa Ta'ala baktıluu yaşa veret tuğanlar. Sebep degende yaşoonu biz çeçpeybiz, Allah çeçet. Birok yaşoonu ötkörünü Allah Ta'ala ihtiyardı bizge bergen. İmandı yaşa, kalasan imansız yaşa. Kalasan toba menen yaşa, kalasan günөө menen yaşa. Kalasan inşallah jakşı bir paydalуу yaşa, kalasan zıyandуу yaşa. Özüң ata eneňe, ayal bala çakaňa, ayılıňa, elge paydalуу yaşa, bolbosa zıyandуу kara. Bu Allah Ta'ala ihtiyar bergen, kıyamat günü şuga jaraşa mamile kılat Allah Ta'ala. Şonduktan inşallah geliňizler, barыбыз hareket kılaylı, amal kılganga, bilgenge, үйrөнгөнгө, түшүнгөнгө, dindi saktaganga, dindi turguzganga, başkalarga jetkергenge. İşte biz inşallah paydalуу yaşaylı. Kuda kalasa menen payda jetsin dep turaylı. Menin sözümön, menin kızmatımан, menin amalımан, menin jardamımан, menin akılımан, menin tajribamан, menin jumşaktığımан, menin bereşendүүлүгүнөн adamlarga payda jetsin. Peygamberimiz aytат, "Hayrun nas ma yanfa'un nas." Adamlardan en mıktısı kim eken? Adamlarga köbürök paydası jetken. Bolbodu degende dağı jakşı söz menen dağı bereşen bolaydı. Kolubuz menen, mal mülk menen bereşen bola albasak dağı jakşı söz da ayabaylı. Biri-biribizge salam da ayabaylı. Biri-biribizge jakşı oy aytkan da ayabaylı. Biri-biribizin artıbızdan jakşı söz aytkan da ayabaylı. Albatta tuğanlar, бұл ақырқы ümmet болғандықтан пайғамбар эми келбейт, ошондуктан пайғамбарчылыктын мээнети ümmettин мойнуна жүктөлгөн.
Ушундай иншалла биз ар бир мусулман бүткүл дүйнөдөгү инсандарга жоопкер. Биз дуа менен шериктеш болойлу. Жакшы ой менен шериктеш болойлу. Бардык ушул үммөткө Алла Тааланы таанытканга, пайгамбарыбыз таанытканга, Куранды таанытканга, мал жаныбызды ушуга аракет кылайлы сарптаганга. Мындайча айтканда өзүбүз дагы ибадат, элдин бардыгын ибадатка. Качан ушул мисалы кызыл бел айылы бардыгы ибадатка келип калса, алхамдулилlah. Жаштары дагы, карыялары, эркектери дагы, аялдары дагы, байлары дагы, кембагалдары дагы бардыгы 5 убакыт намаз окуган, бардыгы машаалла сүннөттү бекем кармаган, орозо туткан, бардыгы машаалла зекетин берген, садака кылган, бардыгы машаалла кандай ортодогу ынтымак, ушул айылда уурулук деген жок, ушул айылда гыйбат деген жок, ушул айылда бири-бирине зулумдук деген жок. Мына береке. Ана бири-бирине кайрымдуу, бири-бирине боорукер, бири-бирине пайдалуу дегендей. Ошо иншалла биз аракет кылайлы. Кийин айылыбыз ушундай боло турган болсо, үлгү болот Баткен районуна. Баткен районунда канча айылдар бар. Ошол жака барып, аларга дагы чакырып, даават кылып, аларга дагы мечитти толтурганга аракет кылайлы. Андан кийин иншалла область бар, республика бар, бүткүл алам. Аракет кылабыз иншалла. Амин. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azabannar. Allohum barыбыздын уккан айткан сөздөргө амал кылыштыкка өзүң жардам бергин. Рахмат.